15 февраль күнү Түркиянын басылмалары Курманбек Бакиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин жолугушканын жазып чыгышкан. Жолугушууда Бакиевдер Текебаевга ири суммадагы акча которуп, кыргыз оппозициясынын күчтөнтмөк жана алдыда боло турган президенттик шайлоого даярданышмак. Ал боюнча кыргыз массалык маалымат каражаттарында зычууга түшүп 16 февраль күнү парламентте атайын отурум болду. Анда СДБКнын депутаттары Текебаевдин Кипрдагы жолугушуусу боюнча тез арада териштирүүнү буйрушуп, Чыныбай Турсунбеков атайын кызматка тапшырма берди. Бул боюнча атамекенчилер болсо муну бийлик тарабынан уюштурулган жалган маалымат каралоо деп баалашууда. Эгер бул маалымат чын болсо, анда Текебаевдин арты менен Бакиевдердин үй бүлөсү дагы кийинки президенттик шайлоодон кийин бийликке келип калышы толук ыктымал. Эми чындыгында кандай болгонун жакында билебиз. Чын төгүнү билинет.